Так, ассаламу алейкум. Бүгін 2021 жылдың 2 июлі. Бензиндин баасы ең көп қолданылған АE92 54 сом 10 тиынға шықты. Көріп тұрасыздар, базарда бар жоқ қымбат, ошондой эле бензиндин баасы көтөрүлүп атат. Продукталар, союздун баасын көрүп атасыздар, еттин баасы 480 сом. Бирок эл деген эл экен, бензин кымбаттаган менен машиналар токтоп калган жок, жашоо токтоп калган жок, уланып атат, унаалар жүрүп атат дегендей. Талаада чөп кымбат, бирок базарда мал арзан, кайра эле касапта эт кымбат. Кайдагы калыс экономика түшүнбөйбүз да. Мына антимонополия деген кызмат каякты карап атат, эмнени карап атат? Эгерде алар чара көрө албаса, мен ойлойм мындай кызматты жоюп эле салган жакшы да, бюджеттен каражат коротуп отурбай. Бүгүн Орта Азияда эң арзан бензин Кыргызстанда деп айтылып келет, бирок бизде деле эсепте кымбаттап баратат. Бирок мен ойлойм, эгерде бензин мынтип кымбаттай бере турган болсо, же жапырт электромобилге өтүш керек, же башка бир альтернатива жолдорун издеп көрүш керек да. Атпесек, мынол нефти бар мамлекеттер, нефти чыгарган, бензин чыгарган өлкөлөр тойгозду, күйдүрдү ушу бензинди кымбаттата берипчи. Ачык айтыш керек. Мына ушундай негизи эле баалар кымбаттап атат. Ким бул видеону каерден көрүп аткан болсо, жазыңыздар. Сиздерде Россияда канча бензин, эт канча, бааларды салыштырайлы, комментарийге жазайлы. Балким сиздерде бизге караганда арзан же бизден кымбат болушу да мүмкүн. Негизи эле бүгүн бардык нерселер, бардык баалар билинбей аз-аздан көтөрүлүп келаткан үчүн мен ойлойм, эл деле буга көнүп калды болуш керек.